tarbiyaladı. Adamdan yüzü yaşarış gerek. Nurlu boluş gerek. Ha? Bizde bala tarbiyalandı, betleri bırışık kalır. Ne giderse metot bilmese, özünün metoduna sal da mında kayanan bede al. Bet bırışık kalır tabi. Erte karıp kete. Ondan açısı kelgende apalar. Bir metot var. Şu açılar kanday ketip kırıp alsalar, açılanmay başlayısın. Almındayda, benim atalar açısı kesse, atalar açısı kesse. Al atalar açtan okşap kalır. Bu жақсы görünür. Apalar açısı kesse андай емес de başkaça. Hatta iki başka tabiat ya. Hatta apalar açısı kelgende bunda akış керек. Балаға açı geliyor da, oşu açını berбей turup, agayetleri bir körüyünçüyle eksperiment kılıp көрсөндө, biraz açı kep kaldı balar. Gede kep kalat deyim, jaşı artık. Ay yabay açı kep kaldı, olmay kaldı. Oşol açını karmagан абалда чөl капарып көзгөнү карасаңар көрөсүңүз. Чын, o atalar көргөн нерсе, гүлөтөр көрдүңөрбү? Мына сул эместе көйнек болуп калган. Биз ошого айтабыз, аялдардын ачысы келгенде эркек аталар аялды жүзүн карабаган аракет кылыш керек. Неге? Көйнек болуп кетет, анан сүйбөй калат. Чын. Күндө ошол элес келебиз. Ошого эреже бар да, аялды кеп калат деп адамбыз да периште эмес. Эркек мечитке кетип башка. Аял күйпелеңде күндө өзү менен жазылып калган атасы кеп чай içет. Атаныкы кеп калганда, аял мечитке кетип калганга болбойт. Бия, барып зикир чалып отурбалы имамны. Жок, апасы алат десе кухняга кет. Тамак тилер. Чүнөтөз, анан дагы бир эрежеде бар. Ачуу келсе, абалды өзгөртөт. Турган болсо отура калыш керек. Отурган болсо туруп басып кетиш керек. Анда да ачуу болбой эле келип атса, дараташ керек, муздак суу. Анда да болбосо эмне кылыш керек десе, эки рекет намаз окуш керек, жолбуз эшкерчи отун жагыш керек. Анткени ачуулуу бул күч өзү. Ачуулуунун иштетүү максаты бар. Ачуу келгенде балага же күйөөңөргө же бир окуяга ачуу келгенде Кудайдан сабыр тилейт. Анан абалды өзгөртөт. О, Кудай таала мага сабыр берет, бол тез. Азыр ачууп чыгарып салбайм, бол мага бер десе, жүрөккө Кудай таала сабырды берип коет. Кудай жазып берет дени. Түшүнөтүңүзбү? Анан ачуу келгенде максаттуу иштете турган жерлер бар. Ал кандай десе, душмандан коргонууда ачуу келтириш керек. Душмандан коргонуу үчүн ачуу келтирбесең, күч кубат пайда болбойт сенде. Элестетип эле душман басырып келатат, анан ачууң келбей атат. Күлгөн монча ата албайсың анан. Ачууң келип атасың, деп. Туурабы? Ошол жака ачууну иштетет. Пайгамбарда ачуусу келген душмандарга. Дин душмандарына ачуусу келген. Анан үйгө уулу кирип билип калсаң ачууң келет. Ачууң келбесе уулунун бутун сындыра албайсың, уулунун бутун сындыра коюш керек. Күлгөн монча ура албайсың анан. Ачууң келтирип бир койсоң жапышып калат. Ачууну өзүн коргоого иштетет. Душмандан, уруудан. Түшүнүпчүмү? Динге акарат жабылып атса, ата-энеңди бирөө ашат сөгүп атса, тумшугун бир коюп сындыра коюш керек. Экинчи айтпай турган болот. Анткени кыргызда эреже бар да. Жакшы сөздү тоготпогон муштуң жейт. Жакшы сөз чакпаса, мушту мага эп болот деп айтат. Түшүнүпчүмү? Демек ачуунун өз орду бар экен, бирок бала эмес экен. Даже ачууңар келсечи, билесиңерби? Ачууңар кеп калганда, нормальный сүт ичип аткан мушигам жок болуп кетет. Күндөн болуп кетет. Байкасаңар, ушундай жаман да бул. Ачууну максат кылар иштетет. Ачуу келгенде мында адамдарга бербейт. Үй бүлөгө, күйөөгө, балага берет. Кудайдан сабыр тилейт, абалды өзгөртөт. Түшүнө алдыңызбы? Барасыңыз. Кийинки көтөрөлүү китепке.